Бишкекте кампада сакталган дарылар Бабановдун ишканасыныкы болуп чыктыбы? Бул тууралуу кыргыз саясаты деп аталган тайпасы билдирди. Бишкекте өтө муктаж болуп жаткан дары-дармектер жашыруун сакталып турган склад Өмүрбек Бабановго таандык болгон Бимет Фарм ишканасына таандык экени аныкталды. Алдын ала иликтөөлөрдүн жыйынтыгында табылган 2 кампадан гепарин, арбидол, анеферон жана башка көптөгөн керектүү делинген дары-дармектер табылды. Ал эми дарыларды кымбат баада сатып жаткан алып сатарларга 8 кылмыш иши козголду. Бабановдун бул кадамы бүгүн адамдарды түрдүү ойлорго түртүп жатат. Эмнеге ал 5 миллион сом акчаны кайрымдуулукка жумшаганын шардана кылып, дарыгерлерге маяна убадалап кайра теңирден тескери кетип жасаган бул аракети эмнени түшүндүрөт? Ооруканаларда дал ушул дарылардын жетишсиздигинен өмүрүнөн ажырап жаткан адамдардын убалын ойлобой, арзан дарыны кымбат сатууну максат кылган арам тилеги минтип ташка баарын билбесе керек. Элдин алдына ак жүрөк болуп көрүнгөнү менен ал кайрымдуулукка деп көрсөтүп жаткан миллиондор, өмүр менен алышып жаткан оорукчан жана башка бизге окшогон байкуш адамдардын жонунан тилинген акчалар тура деп жазат кыргыз саясаты. Өмүрбек Бабанов ага таандык делинген кампалар боюнча үн катып агынан жарылды. Премьер-министр Кубатбек Боронов 14-июлда берген онлайн брифингде коронавирус менен ооруган бейтаптар таба албай, тартыш болуп жаткан дарылардын 2 кампасы табылганын билдирген. Маалыматка ылайык, ал кампаларда пневмония жана коронавирус илдетин дарылоодо эң зарыл болгон гепарин, азитромицин, энгаферин, арбидол жана башка дарылар катылып жаткан. Бүгүн социалдык тармактарда ал кампалар Өмүрбек Бабановго тиешелүү экенин жазган билдирүүлөр пайда болду. Буга байланыштуу экс-саясатчы Бабанов бул маалыматты төгүндөдү. Калп канчалык чоң болсо ошончолук баттаркайт. Кара пиарды жасоону токтот. Андан көрө муктаж болгондорго жардам бергиле. Фейсбукта жана айрым сайттарда дары-дармек склады мага тиешелүү деген жалган маалыматты таркатып башташты. Эмне үчүн минтип алдап жатасыңар? Биздин докторлор ар бир адамдын өмүрү үчүн, мекендештерибиз ар бир дем үчүн күрөшүп жатышканда мындай кыянаттык менен калпты колдонууга болобу? Социалдык тармактарда отурган жана жалган материалдарды бөлүшкөндөрдүн баарына мен айткым келет. Азыр адамдардын эмоциясын кыянаттык менен пайдаланган учур эмес, азыр чындыкты айтыш керек. Дары кампасы мага же менин туугандарыма таандык эмес жана эч кандай тиешеси жок. Таң калганым, каржы полициясы жана өкмөт бул кампалар кимге таандык экендигин эмнеге дароо ачык билдиришпейт? Көбүнчө алар тез эле аттарын аныкташат. Эмне үчүн азыр унчугушпайт? Кимге таандык экенин расмий түрдө тезинен жарыя кылыштары керек, болбосо чоң суроолорду жаратып жатышат. Складда бул дары-дармектерде мага же эжемдин компаниясына эч кандай таандык эмес, бирок элге чыгарбай катып жатышкандыктан аларды конфискациялап элибизге бекер таратуу керек деп жазган Бабанов. Сыймык Жапыкеев: урматтуу достор, чубак ажынын жаткан жери жайлуу болсун. Жүрөк ачышып эле биз отуруп калбай, силерге бир пикир, элге сунуш. Бишкек жана Ош мэриясына кайрылуу жасайлы. 2 чоң шаардын Чубак ажы атындагы парк, чоң көчөлөр аталсын. 10 000 лайк болсо ал мыйзамдай күчү болот. Эң жакшысы аллея. Эл журт, силер кандай ойлойсуңар? Жакшы бир көчө же парктын атын берсе болот. Өзүнүн туулуп өскөн айылын Чубак ажы айылы десе чөткей болмок. Ой айткылачы достор. Сыймык Жапыкеев. Анжелика: Сооронбай Шарипович, элдин үнүн угуңузчу. Ырчы Анжелика Бекполиева Instagram баракчасы аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады. Ал кайрылуусунда азыр элдин каражаты түгөнүп, дары-дармек жетпей жатканын айтып, элдин үнүн угуусун суранган. Кыргыздын акыркы акчалары түгөнүп баштады. Улуу урматтуу ажообуз Сооронбай Шарипович, ыктыярчылардын элдин үнүн угуңузчу. Мындан ары эмне кылабыз? Эжелер ынтымагына ыраазычылык билдирем. Апалардын пенсиялары келип баштады. Апаларга бекер дары таратып жатабыз, бирок ал дагы деле жетпей баштады деп жазган ырчы. Мындан сырткары Анжелика билдирүүсүнө президенттин Instagram аккаунтун белгилеген. Ал билдирүүнүн алдында да ондогон башка адамдар президенттин баракчасын белгилешүүдө. Бирок дали президент тараптан кандайдыр бир реакция боло элек. Актер 4000 студентти Кыргызстандан алып кетүүгө убада берди. Индиялык актер, модель жана продюсер Сону Суд коронавирус пандемиясынан улам Кыргызстандан кете албай калган 4000ге жакын индиялык студенттерди алып кетүүгө убада берди. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы жеке баракчасынан билдиргенин чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, студенттер өкмөткө кайрылып, белгилүү инсандарга социалдык тармак аркылуу Кыргызстандан алып кетүүнү суранып кат жазышкан. Социалдык тармакта алардын өтүнүчүнө жооп берген
Болливуд жылдызы Сону Суд жакын арада мекендештерин мекенине кайтарып берем деп убада берген. Үйгө кайта турган убакыт келди. Бардыгын үйгө кайтаралы. Мен сиздерден дуа кылууну суранам. Бул Кудайымдын жардамы менен жакында ишке ашат. Менин кийинки максатым деп жазган ал студенттердин өтүнүчтөрүнө жооп берип. Кыргызстанда Индиядан келген 4000ден ашык студент коронавирус пандемиясынан улам мекенине кайта албай калышкан. Көпчүлүгү чек ара жабылганга чейин үйүнө кайтууга үлгүрүшкөн эмес. Студенттер Кыргыз өлкөсүндө жашоо үчүн акча каражаты жок калгандыгын айтышкан. Туркиядан 330 кыргыз жараны өлкөгө келди. Бүгүн 15-июлда Стамбул-Бишкек-Стамбул багыты боюнча уюштурулган чартерди каттам менен 330 кыргыз жараны өлкөгө келди. Бул каттам Турциядан кыргыз жарандарын алып чыгуу үчүн уюштурулган. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Бул каттам менен биздин жарандар Малайзия, Түндүк Кипр, Япония, Франция, Швейцария, Украина, АКШ, Германия, Вьетнам, Бельгия, Швеция, Чехия, Корея Республикасы, Болгария, Австрия, Испания, Грузия өлкөлөрүнөн келишти. Күндүн видеосу: ыктыярчылар жүрүп бараткан унаанын багажында адам өмүрү үчүн күрөшүүдө. Демилгелүү жаштар борборунун ыктыярчы медиктери Instagram барагында оорулуу адамга жардам көрсөтүп жатышкан видеону жарыялашты. Видеодон ыктыярчы медик адамга жүрүп бараткан автоунаанын багажында жүрөк массажын жасап жатканын көрүүгө болот. 3 сааттан бери адам өмүрү үчүн кыйналып кыстала күрөшүп жатабыз. Онкологиялык ооруканадан бизди кабыл алышкан жок. Жолду андан ары улантабыз, дейт видеодогу ыктыярчы. Демилгелүү жаштар борборунун ыктыярчылары ооруларга күн-түн жана акысыз жардам беришет. Алар Instagram барагында кайдыгер эмес жарандардан акча топтоп, адамдарга жардам берүү үчүн керектүү медициналык жабдуулар менен аппараттарды сатып алышат. Ыктыярчылар машинада, үйдө, ал тургай көчөдө жүрүп өзүн начар сезип кыйналган адамдарга жардам беришет. Өткөн түнү алар Бишкектин көчөлөрүнүн биринде деми кысылып, эс үчүн жоготуп кыйналган адамга кычкылтек аппараты менен келип жардам көрсөтүшкөн. Ооруган адамдарга барып жардам берген ыктыярчылар адам өмүрүн сактап калууда чоң роль ойнойт. Медперсоналдардын жетишсиздигинен улам жана өлкөдө ооругандардын санынын өсүшүнө байланыштуу тез жардам бригадасы чакырууларга барууга жетишпей келет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык 15-июлга карата өлкөдө коронавирус жуктуруунун жалпы саны 11977ге жетти. Стационарларда 645 бейтап дарыланууда, 3660 бейтап айыгып чыкты. Пандемия башталган күндөн бери коронавирустан 160, ал эми пневмониядан 571 адам каза болду. Жалал-Абад электр ачык акционердик коому жабыла көтөргөн жүк жеңил. Бүгүн Жалал-Абад электр ачык акционердик коому учурдагы кырдаалды эске алып, Жалал-Абад областык биргелешкен ооруканасына 3 дана кычкылтек концентратор тапшырды. Бүгүнкү күндө ар бир жарандын ден соолугуна кам көрүп жаткан медицина кызматкерлеринин эмгеги ополтоодой. Биздин компаниядагы четте карап турбай колдон келген жардамды берип жатабыз. Бүгүн дагы 3 дана кычкылтек концентраторду алып келдик. Ооруп жаткан бейтаптарга жардам болсо биз кубанычта болобуз, деди компаниянын башкы директору Дурусбек Рахманов. Урматтуу достор, оору сыркоодон алыс болуңуздар. Элибизге келген илдетти сабырдуулук, бири-бирибизге кам көрүү, бири-бирибизге жардам колун сунуу менен жеңип чыгалы. Эркингүл Иманкожоева: шайлоодо эл баары бир акча сурашат. Назарньюс маалымат агенттиги экс-депутат Эркингүл Иманкожоева менен баарлашып айрым суроолорго жооп алган. Эркингүл эже пандемияга байланыштуу шайлоо мөөнөтү жылдырылсын дегендер митинг уюштурганга да үлгүрүштү. Алардын койгон дооматтары орунду элеби? Шайлоону жылдыруунун кажети жок. Анткени конституция боюнча убагында өтүшү керек. Жылсын дегендер өздөрү жылса эмне болоорун түшүнбөй жатат. Ошон үчүн баары бир ал шайлоо өтүшү керек да. Эгер жылдырылса, баягы 6-чакырылыштын депутаттары иштеши керек болот. Эл аны каалабайт. Жаңылануу, жаңы компетенттүү парламент келишин күтүп жатышат. Шайлоонун өтүшүнө каршы болгондор шайлоого корогон каражат менен элдин өмүрүн сактап калуу мүмкүнчүлүгүн айтып жатышат. Алардын берген сунушу орунду элеби? Шайлоого чынында ыгы жок акча ысырап болот. Менимче азайтса болот чыгымдарды. Президент кандай болгондо дагы туура чечим чыгарды. Башкача кылганга накысы жок эле, анткени мыйзам ошондой. Бороновдун шайлоого деген каражатыңарды илдет менен күрөшкөнгө бергиле деген сунушу колдоо табабы? Боронов партияларга кайрылуу жасады, бирок алар угабы укпайбы партиялардын иши. Менимче укпайт. Шайлоодо эл баары бир акча сурашат. Аны партиялар жакшы билишет, анткени элди көндүрүп алышкан. БШК партиялардын жардамы биз аркылуу өтүшү керек. Жардам берүү добуш сатып алганга барабар дегендей ойду кыйтып жатышат го. БШК шайлоонун агитациясына чейин илдет учурунда жардам берген партиялардын каражатын тескегенге тиешеси жок. Буйруса илдетти ынтымак, биримдик менен жеңебиз.
Талас шаарынын мэри машина сатып алуудан баш тартып, акчаны ооруп жаткандарга которду. Бул тууралуу мэр Айдарбек Жусупбеков өзү 24 KG'ге билдирди. Биздин кызматтык унаабыз 1995-жылы чыгарылган абдан эски Мерседес унаасы болчу. Шаардык кеңеш жаңы кызматтык унаа сатып алыш үчүн 700 000 сом акча бөлгөн. Мен ал унааны сатып алуудан баш тартып, акчаны стационардык зонага которууну чечтим. Ал жактагыларга дарыгерлерге тамак аш алууну сунуштадым. Депутаттар менин сунушумду колдошту, деди ал. Эске сала кетсек, 15 июлга карата таласта 45 адамдан коронавирус аныкталган.